Көп аялдар жыныстык катнашка күйөөсү үчүн барышат. Күйөөм менден рахат алса болду, күйөөм бүтсө болду деп. Айымдар, бул өзүңүзгө кылган зулумдук. Либидо, оргазм, жыныстык катнаш аял адамга дагы керек. Эгер сизде либидо болбосо, же оргазм болбосо, каалоо болбосо, анда аял адам ар кандай ооруларга эрте кабылат жана климакс эрте болушу мүмкүн. Либидо деген бул каалоо сезими, ал эми оргазм деген жыныстык катнашта бул туу чокуга жетүү деген сөз. Либидо жакшы болуу үчүн, каалоо сезим жакшы болуу үчүн эң биринчи аял адам мээни тазалоо керек. Либидо жакшы болуу үчүн, оргазм болуу үчүн мээ бош болуш керек. Эгер мээ толо негатив болсо, анда оргазмга допуск бербейт. Жана уялуу сезими бар айымдар дагы өзүнүн үстүнөн иштөө керек. Бул боюнча менин психологиялык сабактарымда кенен айтылат. Стресс, депрессия, ашыкча салмак, уйкунун бузулушу, аял адам дайыма оюн бир жумуштарга коюп алса, бир үй жумушуна, балдарына коюп алса, мында дагы либидо болбой калат. Себеби мээ кечке чейин башка нерсе менен алек болуп калат. Алдыңкы булчуңдар бошоп кетсе дагы, хынаптын булчуңдары бошоп кетсе дагы, эрогендик суунанын булчуңдары бошоп кетип, либидо жок болуп кетет. Энтим гимнастика менен жана психологиялык сабактар менен либидону калыбына келтириңиз. Канча жаш куракта болсо дагы 50-60 жашта дагы либидону калыбына келтирүүгө болот. Оргазмга жетсе болот. Оргазм деген бул организмге керектүү процесс.